Бишкек шаарынын мэрин шайлоо атайын президенттик администрация берген сценарийдин негизинде болоорун айрым жарандык активисттер айтышууда. Алар шаардык кеңештеги коалициялык көпчүлүктү түзгөн фракциялар дагы эле саясий эркиндикте эмес экендигин. Ошол эле кезде өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков өз талапкерин көрсөтпөй шаар бийлиги бир адамдын колуна өтүү коркунучунда турганда, оппозициядагы Өнүгүү прогресс фракциясынын өзүнүн талапкерлерин көрсөтүү менен саясат айдыңында өз көз карандысыз саясий күч экендигин коомчулукка көрсөттү дешет. Мен бир нерсени эле айтайын, Өнүгүү партиясы менин оюмча азыр бийликтин спутниги деп айтууга таптакыр болбойт. Анткени алар өздөрүнүн кандидатурасын талапкерлерин көрсөттү. Жана ошону менен алар бийликтин сценарийин бузуп жатышат. Эгерде күч колдонуп Албек Ибраимовду өткөрсө дагы, бул КСДПнын өзүн аброюн жоготууга жана аны алсыратууга алып келет деген ойдомун. Бул биринчиден. Экинчиден, республика, Кыргызстан, мекеним Кыргызстан партиялары азыркы учурда, азыркы кырдаалда каяш айтууга мүмкүнчүлүгү жок деп эсептейм. Анткени бул жыл президенттик шайлоонун жылы. Эгерде алар каяша түрдө бир нерселерди жасаганга аракет кылса жана башкача бир сценарий менен кетсе, анда аларды азыртандан эле буттунан чабууга бийликтин аракети болот да. Буга азырынча барышпайт. Анткени алардын эң башкы максаты бул президенттик шайлоо.